Ал деген сөз дагы айылдык мектептер дагы эле ошол баягы койчуман таяк боюнча калат турбайбы? Классташым бир уруп койду эле кокустан жабыркап өлүп калды. Артык айрылуу болсун, ахиретин берсин, ата-энесине сабырдык берер. Буга ким күнөө? Кимде күнөөсү буга? Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу чакырылгандар, доктор Шашеевна. Азыр өзүңүз маалымат берип кеттиңиз. 900дөн ашык мектептерибиз азыр куруш керек деп. Мына жакында эле Жер-Сүрөдө Ош шаарына караштуу Маткеримов 62-чи орто мектеби бар, Камил Маткеримов атындагы. Бул жерде 300дөн ашык окуучу 5 эле класста окутат. 5 класста. Булардын ата-энелерин мына жылда кайрылабыз. Булар кантип 12 жылдыкка барат эртең? Бул мектептерди, сиз айткан авариялык мектептерди биз дагы барып көрдүк акыркы Жер-Титирөөдө. Толугу менен тез арада салуу тизмеси боюнча мамлекеттик курулуш агенттиги менен биргелешкен комиссияда сунушубузду бердик. Бирок биз азыр ал мектептерде балдарды тартуу боюнча башка дагы кошумча имараттар варианттарында карап жатабыз. Чечилбесе бул маселе өтө орду. Ал жерде 1000ден ашык кожолук жашайт өзү. Ана шаарга барып 30-40-50ден окуучу болуп атканда себеп ошол да. Ошол жерге чоңураак бир 700ден ашык мектеп курулуп калса, экиси менен 1400 бала окулуп калса, шаарга барып келүү дагы ата-энелерге дагы окуучуларга да жеңил болот. Бул биринчи. Экинчи, Араван районунда Салам мектеби бар. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Сыз аябай ден соолугуна зыян, авариялык абалга келгенине 10 жылдан ашты. Бирок ушул мектеп дагы азыр 12 жылдыкка даяр эмес да. Анан кантип буларды биз курбай туруп 12 жылдыкка өтөбүз? 12 жылдыкка өтүү бул жаңы стандарттар, жаңы китептер, жаңы окутуу Жок, ал ыкмалары. түшүндүм. Жок, азыр класска батпайт дегенде өзү батпайт атат. Кошумча балдар алынбайт. Азыркы эле окуп аткан балдар окуйт. Азыркы 12 жылга өтсөк да өтпөсөк да имараттар жетпейт, жана биз аны салышыбыз керек. Бул Араб фондуна кирген, быйыл башталбай курулушу. Кабарыңыз барбы жокпу? Катар фонду менен Бар, Араб. Араб фонду, Саудия фондуна кирген. 49 мектептин ичинде. Анын бардыгы толугу менен Бишкекке которулду. Бүгүн Бишкекте 50 000 бала нормадан ашык окуп жатат, 50%. Салам мектебичи? Бишкекке 50 миллион доллар которулду. Ушу Бишкекке жана Бишкекке чектеш Чүй областынын мектептери салынат. Чоң мектептер салынат. Салам мектебичи? Ал мектептерди биз ички каржылоого, гостройго тизме бергенбиз. Ал деген сөз дагы айылдык мектептер дагы эле ошол баягы койчуман таяк боюнча калат турбайбы? Биз сөзсүз киргизебиз. Биз сиздер менен биргебиз мектептердин сапатын жакшыртуу боюнча. Эми негизи мына кече бир бала классташым бир уруп койду эле кокустан жабыркап өлүп калды. Артык айрылуу болсун, ахиретин берсин, ата-энесине сабырдык берер. Буга ким күнөө? Кимде күнөөсү буга? Бүгүнкү учурда улуттук ички иштер министрлиги тарабынан териштирүү иштери жүрүп Жок, ал жатат. териштирүү бир маселе. Ушуга жагдайга алып келгенге ким күнөө? Ата-энеби, коомчулукпу, мугалимби, же ким күнөө? Же баланын тарбиясыбы? Баарыбыз күнөөлүүбүз да. Баарыбыз күнөөбүз, туура. Эми ошону чечиш үчүн мына азыр дин тануу сабагына кимдер сабак берип атат азыр? Мугалимдер, тарых мугалимдери, алардын өзүнүн педагогикалык даярдап атканда ошо дүйнөлүк диндерди дагы окуп чыгышат, ана методикалык. Бирок азыр педагогикалык адистерди даярдоодо да биз Доктор Шаршен, мен сунушум, ушуга көз карашыңарды өзгөртсөңөр, балдардын тарбиясына, адеп ахлагына алар бере албай атат.
Келиңиздер, теологияны бүткөн балдарды, азыркы окуп аткан окуу жайдагыларды тартыңыздар. Сиздер эмне эле корко бересиздер? Ислам деселе, же бир дин деселе баарыңар секире бересиңер да? Келиңиздер, токтотуңуздар. Балдар бири-бирине рекеттикте токтойт. Аялдарга болгон, балдарга, кыздарга болгон зомбулук, зордуктор да токтойт. Эми токтотпойлу ушунун баарын. Жогорку окуу жайды бүткөн теологдор билим берүү процессин иштеп жатат. Көп балдар бар, азыр ишке тартылбай атат. Мен түшүнөмүн. Тарых мугалим билген киши ал темада баянда бере албайт. Баланын адеп ахлагына жеткире албайт. Ал баланы биз же мектепте тарбиялабасак, же ата-энеси мигрант болуп Россияда башка жакта кетип калган, аны чоң ата чоң энеси карай албай атат. Эми кимге барып, ким эртең коомдо кайсы балдарды биз тарбиялайбыз? Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз сураныч. Сөзсүз. Ошон үчүн бүт стандарт өзгөрдүк да балага багытталган ыкмага кетип атабыз. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот.